Өкмөт үйүнүн жанына 1999-2000 жылдардагы Баткен окуясынын катышуучулары митингге чыкты. Акцияда ондогон адамдар ар кыл плакаттарды көтөрүп турушту. Чыккандар президентке аларга макам берүү өтүнүчү менен кайрылып, үй бүлөнүн багуучусун жоготкондорго бөлүнгөн жөлөк пулдарын 1000 сомдон 10.000 сомго көтөрүү талабын айтышты. 1999 жылы Кыргызстанга Өзбекстан ислам кыймылынын согушкерлери кирип келген. Алар бир нече айылдарды басып алып, 20га чукул адамдарды барымтада кармаган. Бул согуштун кесепетинен расмий маалыматта 54 адам курман болгону, ал эми расмий эмес алардын саны 74 экени айтылат. Окко учкандардын ичинен 44-ü аскерлер болгон. Бишкекте жеке турак жайды тоноого шектелгендер кармалды. Бул тууралуу Октябрь районунун милициясы билдирди. 22 сентябрь күнү тартип сакчыларга аял кайрылып, ошол эле күнү саат 10:30-да белгисиз адамдар анын үйүнө терезесин талкалап кирип $850, 15.000 сом жана зер буюмдарын алып кеткенин билдирген. Кылмышкерлер аялды 137.000 сом чыгым тарттырган. Милицияга уурулук болгон учурдун видеосу берилген. Кадрга 2 киши үйдөн башты көтөрүп чыгып, такси деген логотиби бар автоунаага отуруп кетип калганын көрүүгө болот. Кылмышка шектелип 17 жана 19 жаштагы балдар кармалып, Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө амалдары уланып жатат. Шектүүлөрдүн башка кылмыштарга тиешеси бар жогу такталып жатат. Ош шаардык милициясы тарабынан Ош шаарынын түштүк тарабында жайгашкан мүрзөлөрдөгү темир тосмолорду уурдап, кара металл алган пункттарга өткөрүп жиберген жарандар кармалды. Ал 2000 жылы туулган Ош шаарынын тургуну болуп чыкты. Алдагы кылмыштуу шериги менен биргеликте ушул жылдын жаз айларынан тартып бир нече ирет аталган мүрзөлөрдөн темир тосмолорду уурдап, такси менен кара металл алуучу пункттарга баалап өткөрүп турган. Алган акчаларын өз кызыкчылыктарына иштетишкен. Мүрзөлөрдөн чыгарган темир тосмолорду төмөнкү жол жакка алып түшкөндөн соң такси кызматынын пайдаланып, темир кабыл алган жайга чейин жеткиришкен. Учурда бул фактылар боюнча ар тараптуу иликтөө иштери жүрүп жатат. Шектүүнүн кылмыштуу шериктеринен аныктоо жана кармоо боюнча ыкчам иштер жүрүп жатат. Темир кабыл алуучу пункттардын дагы жоопкерчилиги тергөө кызматы тарабынан каралууда.